Түркменстандын Ашхабад шаары президент Садыр Жапаров дагы бир эл аралык иш-чарага катышуу үчүн аэропортко келип конду. Бул жолу болсо Түркменстандын бейтараптуулугунун 30 жылдыгына карата эл аралык форумга катышат. Биз азыр Түркменстандын халк маслихаттарынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедов президент Садыр Жапаровду өзү тосуп алганын көрүп жатабыз. Бизге болсо мындан ары киргизген жок. Бизди делегация менен Түркка берип кеттик. Кайсы жакка кетти жигиттер? Түркменстандын өзгөчөлүгү ушунда, бардыгы аэропорттагы бул жактагы жасалгалардын бардыгы ак түстө, ошондой эле бир өңчөй болгон аппак унаалар. Бул болсо президент Садыр Жапаровдун кортежи. Азыр болсо лидерлер чыгып келе жатат. Президент Садыр Жапаров азыр Түркменстан президенти Сырдар Бердимухамедов менен тет-а-тет форматында эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп жатат. Президент Садыр Жапаров менен Сырдар Бердимухамедов азыр эки тараптуу жолугушууда эки өлкөнүн саясий соода алака катышын талкуулады. Өз кезинде президент Садыр Жапаров Сырдар Бердимухамедовду Түркменстандын бейтараптуулугунун 30 жылдыгы менен куттуктады. Дүйнө лидерлерин чогулткан Түркменстанда жүздөгөн медиа каражат өкүлдөрү ишин баштады. Котормочулар кандай гана учур болбосун, лидерлери бири-бирин түз түшүнгүдөй шарт түзүүсү кажет. Түркменстандын бейтараптуулугунун 30 жылдыгына арналган эл аралык тынчтык жана ишеним форумуна президент Садыр Жапаров катышып жатат. Эми бул жөн эле форум эмес, дүйнөлүк глобалдык саясаттагы өзгөрүүлөр, ошондой эле климаттык көйгөйлөрдү чөлкөмдөгү алака катышты талкуулаган бир чоң жыйын экенин айта кетпесек болбос. Президент өз сөзүндө Түркменстандын экономикалык жетишкендиктерин айтып өттү. Ошондой эле энергетикалык жааттагы кызматташтыкты дагы баса белгиледи. Ал эми түндүк түштүк менен батыш чыгышты байланыштырган транспорттук логистикалык маршруттарды дагы кеңейтүүгө кызыктар экенин айтты. Алсак, бул жаатта Кыргызстан ири долбоорлору да ишке ашырып жатат. Маселен, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүгүнкү күндө ийгиликтүү ишке ашып жатат. Кыргызстан готов участвовать в развитии мультимодальных маршрутов, расширении существующих коридоров, создании новых совместных логистических цепочек. Для наших стран модернизация транспорта и развитие мультимодальных маршрутов остаются ключевыми задачами. Мамлекет башы Түркменстандын 2025 жылды эл аралык тынчтык жана ишеним жылы деп жарыялоо жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун резолюциясын кабыл алуу демилгесин жогору баалай турганын баса белгилеп, Кыргызстан 2027-28 жылдарга буунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланган учурда дүйнөлүк тынчтыкты жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу боюнча эл аралык коомчулуктун аракеттерине салым кошууга даяр экенин билдирди. В случае избрания Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы, моя страна готова внести посильный вклад в коллективные усилия международного сообщества по обеспечению глобального мира и устойчивого развития. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстанда ишке ашып жаткан энергетикалык долбоорлор тууралуу дагы сөз кылды. Анын ичинде Камбарата бир КСнин мааниси тууралуу дагы айтып берди. Безусловно, эти и другие масштабные проекты расширяют возможности взаимовыгодного сотрудничества и открывают новые перспективы развития наших стран.
Борбор Азия аймагында тынчтыкты жана ишенимди бекемдөөгө, коңшулаштык мамилелерди өнүктүрүүгө, эң негизгиси чөлкөмдөгү стабилдүүлүктүн сакталуусуна Кыргызстан опол тоодой салымын кошту. Эми Борбор Азия өлкөлөрү батыш менен чыгыштын ортосунда көпүрө болуп, транспорттук логистикалык түйүнгө айланат. Азыр көп мамлекеттер ошо биздин Борбордук Азияга кызыгып атышат да. Булар кандай өнүгөт, интеграциясы кандай болот деп анан ошого жараша баягы Борбордук Азиядагы бир ролун көргөздү. Экинчиден болсо, конечно, бул өзү түркмөндөр үчүн бул өзүлөрүнүн имиджи авторитетин көтөрүш үчүн жасашты да. Анан мында негизинен бул азыр Борбордук Азияда негизгиси азыр бизде бул чек-араны бүтүрдүк да. Анан бардык мамлекеттердин ортосунда чек-ара бүткөндөн кийин бул тынчтык зонасы болуп эсептелип атат да. Анан ошон үчүн биздин Борбордук Азиядагы ошо өнүгүп аткан тынчтык жолу менен өсүп аткан процедуралардын баары бул дүйнөлүк коомчулукту аябай кызыктырып атат да. Мисалы үчүн азыр көрүп атасыңбы? Камбоджа менен Таиланд согушуп атат. Индия менен Пакистан, ошондой конфликттер көп болуп атат да. Анан ошолордун арасынан тынчтык жолу менен бардык маселелерди чечкен ушу Борбордук Азия мамлекеттери болот. Анан тынчтык болгондон кийин, значит, өсүш болуш керек да, экономикалык. Ошон үчүн бул Борбордук Азия биз азыр эми кандай кылган менен дагы баягы чоң Кытай менен Европаны байланыштырган ушу Борбордук Азияда. Ошондуктан бул мамлекеттердин ортосунда транзиттик жол коридорлордун өсүшү. Экинчиден ошо коридорлорго байланышкан көптөгөн логистикалык центрлердин чыгарылышы. Андан тышкары ошо мисалы үчүн Борбордук Азия ошо батыш менен чыгыштын ортосундагы көпүрө болуп бере алабы. Ошол жөнүндө көптөгөн мындай ойлор айтылды. Ынтымак Ордо 10 декабрь президент Садыр Жапаров Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаеваны кабыл алды. Жолугушуунун жыйынтыгында мамлекет башчы тиешелүү органдарга акыйкатчы институтунун дараметин жана көз карансыздыгын жогорулатуу максатында кадрдык жана финансылык камсыздоону жакшыртуу, ошондой эле аймактык кеңселердин ишин күчөтүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Адамдын укугу менен эркиндиги эң жогору баалуулук деп таанылган өлкөбүздө мындай олуттуу милдетти аркалап келе жаткан жалпы жамаатыңыздарга жалаң гана ийгиликтерди каалаймын. Акыйкатчы институтунун өлкөбүздө адамдын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына кошуп келаткан салымыңыздарды жакшы билемин. Бирок ошентсе да элибиздин укуктарынын корголушу боюнча кандай ийгиликтер бар, кандай кемчиликтер бар, ошолор боюнча учкай кеп кылып кетсеңиз, жакында эле билесиздер, жаңы мыйзам кабыл алынып, кыйноолорду алдын алуу боюнча укук сиздерге өткөзүлүп берилген. Бул жаатта кандай иштерди жүргүзүп атасыздар, ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгүндөгү багыттарынын баары күчөтүлдү десем жаңылышпайм. Анткени ар бир ошол укук бузуу жөнүндөгү бизге кайрылган жарандын арыздары жакшы мындай кылдаттык менен карайбыз. Сауд Аравия королдугунун Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрахим бин Ради аль-Радини анын дипломатиялык миссиясынын аякташына байланыштуу өлкө башчысы кабыл алып, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон зор салымы үчүн ыраазычылык билдирди. Сауд Аравия падышалыгынын Кыргызстандагы элчиси катары жемиштүү эмгегиңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Эки ыйык мечиттин мекени болуп эсептелген Сауд Аравия бүгүн дүйнөлүк саясий жана экономикалык мейкиндикте маанилүү ролду аркалап келе турганы баарыбызга белгилүү. Ошондуктан биз эки өлкөнүн ортосундагы калыптанган достук, ишеним жана өз ара мамилелерибизди жогору баалайм. Өз кезинде элчи Ибрахим бин Ради аль-Ради Кыргыз тарапка дипломатиялык миссиясы учурунда көрсөтүлгөн колдоо үчүн ыраазычылык билдирип, Сауд Аравиясы Кыргызстан менен достук жана өнөктөштүк мамилелерин мындан ары да бекемдөөгө даяр экенин белгиледи. Терең ыраазычылык билдирем. Мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдө Кыргызстанда өзүм элчи катары иштеген кезде сиздин администрацияңыз, министрлер кабинети жана ошондой эле тышкы иштер министрлик өтө көп жакшы жардамдарды берди. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жолугушуунун соңунда мамлекет башчы Ибрахим бин Ради аль-Радини Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын ортосундагы достукту жана кызматташтыкты өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлады.
13-14 декабрь бул күндөрү Бишкек шаарында Салтуу Мурас достук футболдук турнири өлкө башчысынын катышуусунда өттү. Турнирге мамлекеттик органдардын маданият, спорт, билим берүү, саламатты сактоо, сот жана укук коргоо системаларынын өкүлдөрү, жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү, дипломатиялык корпус, дин ишмерлери жана диаспоралардан турган 16 команда катышты. Оюндар Улуттук футбол академиясында жана Газпром балдарга спорт комплексинде өттү. Ошентип бул жылы турнирге ар кайсы мамлекеттик мекемелерден келген 16 команда күч сынашып, жеңүүчүлөр аныкталды. Президент бул турнирда калк арасында сергек жашоо мүнөзүн жайылтууга, спортко болгон кызыгууну арттырууга, ошондой эле мамлекеттик мекемелер арасында өз ара түшүнүшүүнү жана биримдикти бекемдөөгө багытталганын баса белгиледи. Мелдештин жыйынтыгында биринчи орунду аймактар командасы ээлеп 400 000 сом утуп алды. Мамлекет башчысы Мурас футболдук турниринде биринчи жолу жеңишке жеткен аймактар командасын куттуктады. Экинчи орунга президенттин командасы чыгып 300 000 сом алды. 200 000 сом байге алган Ден соолук командасы 3-чү орунду ээледи. Ал эми Ыйман командасы 4-чү орунду алып 100 000 сомдук сертификатка ээ болду. Жеңүүчүлөр жана байгелүү орундарды алгандар кубокторго жана медальдарга ээ болушту.